Амансыздарбы мекендештер, бүгүн дагы бир сделка болуп өткөн кардарыбыздын үйүнө келдим. Күрүчтөрүн кече алышкан, бизге биздин компанияга Жазгүл айым сентябрь айында кайрылган турак жай алам деп. Жолдошу экөө Кыргызстандын жараны, официальный жумуштары бар. Башка бир компания менен иштешип, тилекке каршы турак жай ала албай калышкан. Ошол себептен бизге кайрылып, так болгон үчүн 3 күндө эле одобрение алдык. Одобрение алгандан кийин гана ошо турак жайды карап баштаганбыз. Жазгүл айтып кетсең, турак жай алабыз деп качан чечимге келдиңер? Кандай кыйынчылыктар болду? Себеби экрандын артындагы отургандардын көпчүлүгүнө турак жай алуу оңойдой эле сезилиши мүмкүн. Себеби биз баягы ар бир сделканы YouTubeга чыгарганда айтышат, баары эле алып атат го, эмнеге биздики болбойт деп. Жазгүл ушу мекендештерге дагы бир кайрылып, кетсең, турак жай алганды качан баштадыңар, кандай кыйынчылыктар болду? Саламатсыңарбы мекендештер? Bundan почти 1 жыл мурун турак жай алабыз деп ойлонгонбуз. Себеби балдарыбызды Москвага алып келебиз дегенде ошол кыйынчылык башталган. Балдар менен Москвада көбү ала бербейт, квартирага киргизе бербейт. Балдарыбызды алып келгенде жакшы бир квартирабызга алып калды. Кийин көчүшкө келгенде тоже проблема создаваться этилет экен. Анан кийин былтыр апрелде бир компанияга кайрылганбыз. Компанияга кайрылып 6 ай күттүк, бирок одобрение чыкканы менен үйдө ала албай калганбыз. Эми насип эмес экен, бирок ал компания деле өтө бизге жардам тийди, аракет кылышты. Пешенеге жазган эмес экен, ал компания менен иштеше албадык, до конца ала албай калдык. Кийин сиздердин компанияңарды таап, недвижимость. Анан кийин эмне кылдык? Сиздерге кайрылып калдык. Мекендештер, бир одобрение бат келгенде дагы кээ бирки кардарларыбыз тилекке каршы үй тандоого келгенде аябай убакытты созуп коет. Мунун мисалы үчүн акчаны ипотека катары банк бергенден кийин баягы банкта калат да, право остается за банком да. Бул моменттердин баарыны биз кардарларга баарын түшүндүрүп кетебиз. Себеби одобрение алганга чейин кардарлар бизди шаштырса, биз одобрение алып бергенден кийин биз кардарларды шаштырабыз. Себеби баягы мына акыркы 6 айда аябай өзгөрүүлөр көп болду. Эртең кандай болуп калат биз дагы айта албайбыз. Кээ кардарлар анын ичинде Азат менен Жазгүл үй тандоого келгенде дагы чечимди аябай бат чыгарды. 2 гана үй көрдү. 2 үй көрдүңөр. 2 үй көрүп эле мына экинчи үйүнө токтолду. Эмне себептен ошол экинчи үйгө токтолдуңар? Эмнеси жакты? Биринчи үй көргөндө 2 үй көрдүк. Биринчи үйүбүз 2 комнаталы, экинчиси 3 комнаталы. Бирок баасы экөөнүкү бирдей эле. Баасы экөөнүкү бирдей, квадратурасы 2 комнатаныкы кичинекейраак. Биздин 2 балабыз болгон үчүн биз ушу чоңуракка басым жасадык. 3 комнаталык үйгө басым жасадык. Акчасы бирдей, квартиранын состояниясы жакты. Анан кийин көп деле капризничать этпедик. Үй алганыбыз эсеп болуп, анан ушу экинчи үйдө токтолуп калдык. Баасын айта кетсең, аз баары баасын сурап баштадым, канча калышты деп. Баасын айта кетсек, 6.650.000 түш келди. Первоначальныйыбыз жок. Кыргызстан жарандарыбыз официально иштейбиз. Экөөбүз тең официально иштеген үчүн бул жагы уже пешене болуп, насип кылып сиз алып берип калдыңыз. Ооба мекендештер, Кыргызстан жараны болгондо эми Россияга мекендештердин көбү эмне үчүн келишет? Ошо жумуш бар болгон үчүн. Кыргызстанда, Москвадагыдай Кыргызстанда чындыгында мүмкүнчүлүк жок да. Азыр Жазгүл өзү аптекада иштейт, жолдошу повар, баягы бирөөнүн үйүнө төлөгөндөн көрө өзүңдүн үйүңө төлөп, убакыт өткөндөн кийин бул жакта калып калыш керек деген бир шарт болбойт өзү. Каласаңыздар 3 жыл, 5 жылдан кийин төлөп бүтмөйүнчө деле сатууга мүмкүн. Планыңыздар өзгөрдү же болбосо дагы чоңойтом, жакшыртам десеңиздер 3 жыл, 5 жылдан кийин сатып десеңиздер болот. Анан Жазгүл айтсаң, үйдү мынандай кылганда эмне үчүн батыраак эле күрүчүн деп сураган жоксуңар. Себеби бул үй негизи пустой турган. Анан иштин жүрүшү деп айтабыз көбү. Мисалы үчүн көшөгө артында калат дагы, анан баягы бизге эле эме кылышат, күрүчтү эмнеге алып берген жоксуңар же алып бергиле деп эмне үчүн силер анткен жоксуңар, ошону айтып кетчи.
Эми күлүштү батыра калганыбыз бизге деле жакшы. Бирок биз немен моментти күттүк. Бардыгы официально уже биздин атыбызга өтүп бүткөндөн кийин көчүп келелик деген шарт менен ойлонуп, биз деле түшүндүк. Биз өзүбүздүн башыбыздан 2 жолу өткөн үчүн ошого сиздерди шаштырган менен бизден пайда чыкпайт, силерден пайда чыкпайт. Бул күлүштү бере турган убакыт это зависит уже наркы хозяиндерден. Поэтому ошо насипкен, бирок 1 айдын ичинде күлүштү деле алып, уже көчө турган болуп калдык. Күлүштү алганда аябай эмоции не передать словами. Вообще күлүштү алып келгенде ичиңде бир кандайдыр счастье, слезы счастья дегендер болот экен да. Ооба, эми чындап насип кылган үй мекендештер, себеби кээ бирки кардаралардыкыны канча аракет кылсаң болбойт да, кээ биркилердики өзүнөн өзү эле болуп, биз даже жетишпей калат чындыгында. Үйгө киргенде прям жылуу сонун квадраты чоң, ар бир мекендешке, ар бир адамга негизи турак жай насип кылсын. Кайсы жакта болбосун, Кыргызстанда болобу, Россияда болобу, Америкада болобу, бүт жакта турак жайыбыз болсун. Мекендештерге кайрылуу кылып койсоң, ойлонуп жүргөндөргө. Чынын айтканда, мен деле бир компанияны кайрылып 6 ай күткөндө болбой калганда сиздерге деле табакелге салып кайрылганбыз. Болсо болду, болбосо болбоду деп. Бирок ичи-ичибизде, конечно, надеялись на лучшее. Пешенекен ошо болуп калды. Ойлонуп жүргөндөргө айткым келгени, эгерде ойлонуп аткан болсоңор, лучше на 1 шаг идти впереди. Аракет кылып көрүш керек. Аракетке берекет дегендей, биздин макалыбызда аракет кыла бериңиздер, болуп калат, Кудай кааласа. Кстати, уже 15 күн ичинде биз 50 000 төлөп калдык. 1 октябрдын башы эле сделка болуп бүткөн үчүн уже 15 күндүк немени биз төлөдүк. Биринчи ипотека как бы уже закрыта. Ежемесячный платежыңар канча чыкты? Ежемесячный ставкабыз 21,5-тен жакшы илешип калдык. Кудайга шүгүр, бул жагы деле уже пешене, потому что азыр уже ставкалар өтө көбөйүп кетиптир, көтөрүлүп кетиптир. Интернеттен окуп карасам, анан кийин ежемесячный платеж 123 000ден туш келип кала турган болду. 25 жылга. Ооба, бирок 25 жылга калат экен деп ойлогонуңуздар. Это только зависит от вас. Канча иштеп, канча эртерээк жапсаңар, өзүңүзгө деле жакшы. Ошого аракет кылуудабыз. Так регистрация өзүңөрдөн бардыгы уже. Бала чака менен, самое главное, бала чака менен өзүңдүн үйүңдө өзүң регистрация менен жашайсың. Самое главное. Азыр биздин үчүн рахмат Зульфия эже. Силерге дагы рахмат. Ошо мекендештер ушинтип дагы бир кардарыбыздын ачкычын алдык. Биз дагы сүйүнөбүз, себеби ар бир кардардын жыйынтыгы бул мына ачкыч тапшыруу менен бүтсө биз кардардан дагы 2 эсе сүйүнөбүз. Кайрылыңыздар, келиңиздер, чогуу аракеттенебиз. Сиздердин компанияңыздарда, Зульфия, особенно сиздин ишиңиз өтө бизге жардам берди. Сиздин аракетиңиз 1 айдын ичинде күлүштү алып, уже көчүп калдык. Кудай кааласа бүгүн эртең көчөбүз. 16 сентябрь сизге кайрылганбыз, 17-18 сиз ишти баштагансыз. Мына бүгүн 17 сентябрь уже 1 ай өттү. Уже көчүп келгенине насип кылып калды. Бүгүн эртең көчүп, Кудай кааласа өзүбүздүн турак жайыбызда жашап калабыз.